Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу угармандар жана көрөрмандар, жалпыңыздарга арбаңыздар деп салам айтабыз. Аты жөнүм, кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова. Бүгүнкү уктуруубузда дагы кимдир бирөө сүйүп түшкөн, кимдир бирөө көп сүйө бербеген бир коомдук жай тууралуу сөз кылабыз. Бул кайсы деп балким табышмак тутуп калган болсоңуз, баня жана сауналар. Дал ушул суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Кандай оору жугушу мүмкүн? Деги эле баня, саунанын пайдалуубу, зыяндуубу? Бул тууралуу да кичине болсо да сөз кылып кетебиз жана сөзсүз түрдө кандай ооруларды жуктуруп алууга мүмкүн? Бул суроого жооп берүү үчүн Бишкек санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун коммуналдык бөлүмүнүн санитардык врачы Сатаров Данияр Алимжанович биздин төрүбүздө, коногубузда. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Алгач эле сурообуз, баняны жакшы көрөсүзбү? Көрөм, аябай жакшы көрөм. Жакшы эле көрөм, машкиси жок эле дегенде. Албетте тамаша. Негизи мырзалардын көпчүлүгү баняны жакшы көрүп келишет, ысык парга кирген. Анда бүгүн биз жеке үйдөгү банялар тууралуу эмес, коомдук баня, сауналар тууралуу сөз кылалы. Деги эле ал жактан оору жугуп калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Кандай оорулар жугушу мүмкүн, эгер мүмкүн боло турган болсо? Так, банядан аябай көптөгөн оорулар жуктуруп алышы мүмкүн. Бул тери оорулары жана инфекциялык оорулар, микробтор. Мисал айтып кетсек, жана баняга киргенде кардаларга сөзсүз түрдө бут кийим. Азыр могу шаарда көптөгөн баняларда почти баарында эле көп жолу колдонулуучу жана бут кийимдер бар, тапочкаларды. Ошол тапочкалар аркылуу гелевый шлёпка деп коебуз го. Ошондой деп коебуз, жана Кытай. Жанагы бул жерден өз малына тазаланып, жуулуп, дезинфекция болбогон тапочкалар аркылуу грибок деген оорун баарыбыз билебиз. Бул жана манжалардын арасын каражат эткен микроб, ошону жуктуруп алса болот. Бул аябай көп таралган. Ошого жанагы колдонулган тапочкалар сөзсүз түрдө кардар чыгып кеткенден кийин жуулуп, тазаланып, дезинфекциядан өтүп турушу керек. Баарыбыз билебиз, кичинекейибизден банядан жанагы кислотка, котур оорусун жуктуруп алууга болот. Бул дагы кезегинде аябай көп таралган. Мындан башка митек кое жанагы баняда, кээ бир баняларда жана бассейн бар эмеспи? Бассейндин кармагы үчүн кармаганда жанагы адамдар отурчу скамейкалар аркылуу, жанагы берген шейшептер аркылуу көптөгөн митек курттар жуктуруп алышы мүмкүн. Барган адамдар ошого баняга барганда дагы өтө этият болушуңарды каалайт элем. Данияр байке, мисалы баня дегенде эле парсыз элестетпейбиз да, бууланып турган ысык парсызчы. Дал ошол парда киргенде баягы ошол жердеги эле ысык баардык микробторду өлтүрөт деп туруп баягы үстөлдөргө отура берген туурабы, же ал жактан кооптонуш керекпи? Жок, эми азыр микробтор ал жерге дагы көнүп, ушул жерде калып калган микробтор болот. Ыңгайлашып алышат. Ыңгайланышып, жана пар бул жана сууда, суу бууланып анан пар болот. Кээ бир микробтор аябай суулуу жана ошондой жерлерди жакшы көрөт. Ошого баняларда кирерден мурун атайын жанагы тактайчалар берилет. Ар бир адам өзүнчө отуруп, жууп тазалап, барып отурганга атайын тактайчалар берилет. Мисалы коомдук жайларда, ошол баняларда кирип бара жатканда атайын шейшептерди да беришет го ар бир кардаргачы. Ошондо көңүл буруш керекпи ал нерсеге, же ал жактан коркунуч жокпу? Болот. Жанагы бул шейшептер аркылуу, бул шейшептер биздин талаптар боюнча колдонулгандан кийин дезинфекциядан өтүш керек. Бул эмне деген? Атайын жуулардан мурун бир чоң идишке, вандага дезинфекция болуп 1 саатка анан жуунуп, тазалап, жанагы баняда жуулуп, жанагы производственный жуучу аппарат деп коебузбу? Стиральная машинка да. Ошого салынгандан кийин сөзсүз түрдө үтүктөлүнүш керек. Потому что ал жерде шейшепте көптөгөн микробтор калып калышы мүмкүн. Тазик же болбосо чылапчын деп коет. Ар ким ар кандай айтып келет эмеспи? Дал ошол тазиктердечи оору калышы мүмкүнбү оорулуу адам жуунгандан кийин? Калат. Ооба, ал жерде дагы кээ бир микробтор өлбөй калып калышы мүмкүн. Ошого кирген адам кардар сөзсүз түрдө ысык суу менен чайкап, тазалап,
анан колдонуш керек. Мисалы сиз жогоруда тери аркылуу жуга тургандарын санап өтпөдүңүзбү? Эми атайын инфекциялыктарын айта кетсеңиз дагы кандай оору жугушу мүмкүн? Эми баняга кирген адам сөзсүз түрдө душка түшөт. Сөзсүз. Суу бул ошол банянын суусу шаардык борбордук суу түчкүсүнө уланганбы же өздөрүнүн жанагы эмеси барбы, ошону билиш керек. Айтып атканымдын себеби шаардык борбордук суу түчкүчөлөрүнө уланган суу бул сөзсүз түрдө тазаланып, жанагы хлордон өтүп или тазаланган суу да, таза суу деп айтсак болот. Хлорлонгон суу. Хлордонгон суу. Жанагы ошол эле банядагы бассейндер бар. Бассейндерден суу аркылуу көптөгөн оорулар жугат. Бул ошол эле гепатит А, ошол эле бактериалдык дизентерия, ошого окшогон көптөгөн микробторду жуктуруп алууга болот да. Ошого келген кардар суунун тазалыгын, бассейндеги суунун тазалыгын ошол банянын иштетип аткан адамдан сураса болот да. Демек бул баняга кандай тиешелүү боло турган болсо, бул оорулар саунада деле кездешет. Ошол эле да, ошондой эле, ооба. Чоң рахмат сизге, ыраазычылык айтабыз. Демек баняга барам, ансыз жашай албайм деген угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз бар болсо, жогоруда айтылган маселелерге сөзсүз көңүл буруш керек экенбиз. Сөз сизде. Бул жерде дагы айтып коюш керек, жанагы ушул анча мынча микробторду, ошо мите курттарды жуктуруп албайм деген адам сөзсүз түрдө колдон келсе өзүнүн үйдөн колдонгон өзүнүн пут кийимин тапочкасында баняга кошо ала барып, колдонуп, кайра жууп өзүнө үйгө алып келе берсе болот да. Ошол эле сүлгү бул эми сөзсүз түрдө өзү адамдын өзүнчө медузанын өзүнүн колдонгон сүлгүсү да. Бул жерде биринчи очередь өзүнүн тапочкасын үйдөн ала барган жакшы. Көпчүлүк адамдар баягы коомдук баняга баргандачы, ал жактан берилген шлепканы эле ысык суу менен бир сыйра куюп жуунуп чайкап туруп анан кийип алышат го. Демек бул ошол жерде микробду өлтүргөнгө кудурети жетпейт да, ысык суу. Бул жерде эч ким ал суу менен эле микроб өлүп же тазаланып калды деген туура эмес. Ал сөзсүз түрдө дезинфекциядан өтүп туруш керек. Ал дезинфекция 1 сааттын ичинде атайын идиште 1 саатка чыланып туруш керек да. Ал жана жылуу суу менен эле чайкап болгон бул баардык микробторду өлтүрө албайт. Баары өлтүрө албайт. Өлтүрө албайт. Андан көрө өзүңдүкүн алып барып эле эң жакшысы үйдөн эле жакшынакай салып, талапанга алып барып колдонуп, анан үйгө алып кеткен оң да. Өзүңдүн тапочкаң эле колдонгон оң деп айтып элем. Чоң рахмат. Достор, бүгүнкү коногубуз Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун коммуналдык бөлүмүнүн санитардык врачы Данияр Сатаров мырза болду. Ыраазычылык айтабыз сизге келип бергениңиз үчүн. Дагы да болсо ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Элибиздин кызматында жүрө бериңиз. Рахмат чоң. Эми баардык угармандарыбызга жана көрөрмандарыбызга кайтарыбыз. Өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн күрөшүңүз. Эгерде баняга, саунага барам дей турган болсоңуз, эринбестен өзүңүздүн бут кийимиңизди, сүлгүңүздү, шейшегиңизди алып алыңыз. Анан керек болсо парга отурам десеңиз, ал жакка астыңызга төшөп отура турган кичинекей бир чүпүрөк болобу алып барганды унутпаңыз. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз жана оорубаңыздар.